Саламатсыздарбы? Каналыма кош келдиңиздер. Эгер каналыма каттала элек болсоңуздар катталып, видеом жаккан болсо жакты белгисин басып, комментарийге ой-пикир калтырып коюшуңуздарды суранам. Адаттагыдай эле мен сиздерге кыргыз элимдин таланттуу адамдарын тааныштырганды улантмакчымын. Бүгүн менин каналымда дагы бир таланттуу акын эжебиз Рабыкан Арапова болмокчу. Ал 1970-жылы 12-майда Ош облусуна караштуу Ноокат районундагы Төөлөс айыл өкмөтүндө интеллигенттик үй бүлөсүндө төрөлгөн. 6 кыз, 1 уулдун экинчиси, билими жогорку. 1987-92 жылдары Улуттук университеттин филология факультетин аяктаган, 10 жылдык мугалимдик тажрыйбасы бар. Ош облусунун Ноокат районундагы Жайылма орто мектебинде алгачкы мугалимдик кызматын баштап, Кызылкыя шаарындагы Себат кыргыз-түрк лицейинде, ошондой эле Батмунун алдындагы КГПде ишин уланткан. 2004-жылдан бери заман талабына ылайык тармактык маркетингде иштеп келе жатат. Кыргыз тилчи мугалимдер үчүн кыргыз тилин оюн аркылуу үйрөнүү деген методикалык колдонмосу чыккан. Ырларым менин сырларым. Максаттын баары ийгиликтин таңы. Дил азык ыр китептеринин автору. 2018-жылдан бери Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, үй бүлөлүү, 1 уулдун энеси. Ошондой эле тармактык маркетингде иштегендер үчүн Жол деген китепчеси да чыккан. Анда эмесе Рабыкан Арапова эжемдин жан дүйнөсүнөн чыккан ырларын сиздердин жан дүйнөңүздөргө жеткирип окуганга аракет кылайын. Ишибиз көп алдыда бизди күткөн. Не каалайсың жүрөгүм, айтчы деги, эмне кылсам дирилдеп сүйүнөсүң, дары ичсем да жазылбай үтүрөйүп, эмне мынча коркутуп түйүлөсүң. Максатым чоң алдыга сүрөп турган, канды бүркүп денеме кубат болгон, о жүрөгүм жаш туруп жалкоолонбой, көккө учалы талыбас канат болгон. Оба билем сүйгөнүң аруу чындык, жек көрөсүң кошамат турса былгып, сүйүнгөндү үйрөнчү шүгүр кылып, тарыхы бар элиңдин сан кылымдык. Алп манастын каны бар өзүң бүрккөн, ишибиз көп алдыда бизди күткөн, уят болбой урпакка из салалы, кылымдарды карыта чыдап түткөн. Бүткөн соң оюну шахматтын. Шахпы же пешкабы баары бир эле кутуга салынат. Жашоодо байсыңбы кулсуңбу, өлгөн соң жерге эле жашырат. Андыктан абайла көңүлдү, өмүрдүн чеги бар төгүнбү, ар мүнөт баасы жок өлчөөгө, аттиң ай канча күн баркталбай, максатсыз, маанисиз өтүлдү. Жылансыңбы койнумда жылтылдаган, же доссуңбу душмандан коргой турган, сын көз менен кароого үйүр алдым, жашоомдо жолуккан жаңы адам. Жан дүйнөмдү жашырбай төгүп салып, адатым бар болуучу айтып берген, акырында жеме угуп апендидей, жерди тиктеп калчумун калып тилден. Жараткандан суранчу болдум эми, дос жөнөтчү пейили кең түркөй эмес, жаманымды жашырып бир туугандай, мени менен бирге ашчу далай белес. Менин апам. Аппак жүздүү, көгүш көз, жумшак мүнөз, жылуу сөз, бул дүйнөдө баасы жок, сулуулардын сулуусу менин апам. Өзүңсүң бакыт булагы, жарыткан үйдүн чырагы, таманың бизге бейиш жай, улуулардын улуусу менин апам. Бакага океандын керегине, тийишпе көлчүгүндө чардай берсин, жашоодо ар жандыктын өз орду бар, бактылуу болсо болду, кандай дейсиң. Өрдөктү бийиктикке учурам деп, өзүңдү кыйнап бекер азап жейсиң, коротуп убактыңды турбамында, кор болгон мүнөттөргө аттиң дейсиң. Атама.
Өзүң жок ата, өстүргөн багың аралап, бул көктөм сизсиз өтүүдө жүрөк жаралап. Айтылган ар бир сөзүңүз турат жадымда, ошондон алам күч кубат жана канагат. Тирүүлүк өтөт бир татым балдай ооздогу, түбөлүк түйүнү жүрөк козгоду. Атадан артык байлык жок экен чынында, жоготуп сизди жан дүйнөм жаман боздоду. Аралап багың бейиште болсун ордуңуз, өмүрү өрнөк мен үчүн устат болдуңуз. Ак көңүл жумшак мээримдүү сиздей атадан. Кантели арман айрылдык орду толгусуз. Сиздер Рабыкан Арапова эжебиздин калеминен жаралган ыр саптарга күбө болдуңуздар. Кийинки видеодон жолукканча аман туруңуздар.